Кыргызстанда 15 жаштан 49 жашка чейинки ар бир 4-чү аял физикалык зомбулукту башынан өткөргөн. Ал эми 4% сексуалдык зомбулукка кабылган. Алардын 5-нен 2-сү гана жардамга кайрылган. 2018-жылы 62 аял үй бүлөлүк зомбулуктан каза болуп, ал эми 288 ар түрдүү травма алышкан. Үй бүлөдөгү зомбулук тууралуу 30 000 жолу телефон чалуу милиция тарабынан катталган. Биздин өлкөдө никенин 20%-нан ашыгы ала качуу жолу менен жүргүзүлөт. Акыркы 3 жыл аралыгында 80ден ашык аял никеге мажбурлоо же ала качуу фактылары боюнча укук коргоо органдарына кайрылышкан. Мындай кылмыштардын көпчүлүгү иликтөө этабында эле токтоп калат. Ал эми 1/3 бөлүгү сотто токтойт. Аялдар көпчүлүк учурларда эл эмне дейт деген сөздөн коркуп, зомбулук менен коштолгон никесине баш ийип кала беришет. Мен 19-га чыкканда мени ала качып кетишкен. Ошол түнү мен тааныбаган жана Райсу адам тарабынан зордукталдым. Ата-энем элимне дейт деп мен тарабымды колдобошун билип туруп, үйүмө да кайтып барган жок. Ошол түнү өз өмүрүмө да кол салгым келди. Ал убакыт өтүп кетти. Мен университетке тапшырдым. Бирок ошол азаптуу түн азыркыга чейин элесимен кетпейт. Кызды ала качуу бул кылмыш. Ал сексуалдык зомбулукка алып келет. Кыргызстанда кызды ала качкандыгы үчүн 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы колдонулат. Жашы жетпегендерди ала качууга эркинен ажыратуудан тышкары 200 000 сом айып пул каралган. Бирок 2019-жылы үй бүлөлүк зомбулукка чыдабай аксакалдар сотуна кризистик борборлорго жана түрдүү укук коргоочу уюмдарга кайрылган аялдардын саны мурунку жылдарга салыштырмалуу 8%-га көбөйгөн. Эгерде сиз таанышыңыздын үй бүлөлүк зомбулукка же сексуалдык зомбулукка кабылганын баамдасаңыз, төмөнкүдөй кадамдарды жасооңуз керек. Анын жагдайына көңүл буруп, жекече сүйлөшүңүз. Эмне болуп жатканына кызыгып, тактап сураңыз. Кырдаалга тынчсызданып жаткандыгыңызды ачык айтыңыз. Тынчсызданууңуздун себептерин айтып, жардам берүүгө даяр экениңизди билдириңиз. Анын айткан сөздөрү экөөңөрдүн гана араңарда калаарына ишендириңиз. Сөздөрүнө маани берүү менен көңүл буруп угуңуз. Ага мыйзамдуу жол жобо көрсөтүңүз жана чечимин кубаттаңыз. Төмөнкү кадамдарды жасагандан өзүңүздү тыйыңыз. Зомбулуктун курмандыгы болгон таанышыңыз өзү келип арманын айтмайынча күтүп отурбаңыз. Талкуулап айыптууну издебеңиз. Ага басым жасабаңыз. Жардам бериш үчүн кандайдыр бир шарттарды койбоңуз. Зомбулукка кабылган адам өз жагдайын айткандан уялат. Ал басмырланып, коркуп, өңүнөн азып, кыйналган абалда болот. Ага жардам колун сунуу оңой эмес, бирок көмөк көрсөтүү сиздин милдетиңиз.